Саясатта гуманизмдин идеясы болбойт. Болгону башка адамдардын эсебинен жетүүгө болгон жеке адамдын ийгилигинин идеясы гана болот деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу мамлекеттик ишмер, Туруктуу элдик кеңештин төрагасы, белгилүү саясатчы Азимбек Бекназаров мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Азимбек мырза, мен жогоруда сөзүмдүн башында айткан ойго кандай карайсыз? Саясатта кандай саясат болбосо да гуманизмдин идеясы болбойт. Болгону жеке адамдын ийгиликке жетүүсүнүн гана идеясы болот деп айтып коет экен. Ошондо дагы башка адамдардын эсебинен. Мен бул идеяга, бул ушул принципке же ушул сөзгө кошула албайм. Анткени саясатта гуманизм сөзсүз орун алат. Эгерде гуманизм принцибин саясатка аралаштырып алса, ал саясат жарым болуп эсептелинет. Саясаттын негизги өзөгүн мен ойлойм, кандай гана саясат болбосун. Ошол силер айткан экономикалык же саясий же болбосо маданий саясат. Саясаттын түрү көп да. Бирок ошонун өзөгүн гумандуулук сөзсүз ээлеш керек. Жанагы айткан пикирге мен кошула албайм. Муну кайсы бир ошо чала саясатчылардын айткан сөзү окшойт. Бул француз саясатчысы айткан экен. Мен бизде өнөр болуп кеткен. Ушу француз, итальянс, америкалык, германиялык, немис философ деп. Аны изилдей келсең, жөнөкөй эле биздин мугалимдердей эле адамдар. Туура. Эми мындай да, Азимбек мырза, мен сиздин бир аз чычалаганыңызга чычалаган жокмун. Мен өзүмдүн позициямды айтып атам. Мен бул позицияда бекеммин. Гумандуулук саясатта сөзсүз орун алат. Сиз азыр абдан чынчыл саясатчы катары Эгерде айтып атасыз. гумандуулук орун албаса, мына Кыргызстанда ошол саясатта гуманизм жоктугунан бүгүнкү абалда отуруп атабыз. Гумандуулук жок жерде авторитаризм орун алат. Ушуну суроону берейин деп аттым эле. Биз 27 жылдан бери өзүбүз көз карандысыз мамлекет болгондон бери саясатыбызда гумандуулуктун идеясы барбы? Жок. Мына ошондуктан мен макул болбой атам. Акаев бийликке келгенде гумандуулукту как билимдүү, интеллигент адамга туткан. Ошондуктан айланасында эски советтик же болбосо жаңы интеллигенция, жаңы демократиялык көз караштагы бир топ саясатчылар менен бул үзөңгүлөш, колдукташ болгон. Бирок акырындап гуманизмди, эгоизм жеңди. Гуманизм жок саясат болгондуктан Акаевдин саясаты акырындап мына бүгүнкү Кыргызстанда абалы 26 жылда ичте биз бекем авторитардык режимдүү саясатка ээ болдук. Бакиев дагы, бүгүнкү Атамбаев дагы ошол Акаевдин гуманизми жок саясатын аркалап авторитардык режим менен өлкөнү башкарып жатат. Гуманизм жок жерде авторитаризм орун алат. Сиз айтып атпайсызбы, мен кошулбайм деп. Кандай саясат болбосун, гуманизмдин идеясы болбойт деген сөзгө мен кошулбайм. Мен кошулбайм. Ошондуктан Акаевдин саясатына да, Бакиевдин, Атамбаевдин саясатында сындап кошулбай келатам. Сенде гумандуулук жок, ыймандуулук жок. Сенде толук авторитардык бир жеке кызыкчылык, эгоизм бар деп. Мен Азимбек мырза, мени кечирип коесуз. Мен өзүмө тактап алыш үчүн дагы бир жолу сурай берейин. Мен мүмкүн же сиз мени түшүнгөн жоксуз, же мен сизди түшүнө албай атам. Мен айтып атам, кандай саясат болбосун, ал жерде гуманизмдин идеясы болбойт деп айтыптыр да. Болгону эле жеке адамдын ийгиликти. Жок, бул француздун мындай эле коюп коелук. Сөздүн эле маанисин бир адамдын пикири. Мен ал менен макул эмесмин. Бирок сиз туура деп айтып атасыз, Мен ал менен макул эмесмин. Муну эмнеге тактап атам? Азимбек мырза, кечирип коесуз. Муну эмнеге тактап атам? Биз сиз айтып аткандай 27 жылдан бери мына өзүңүзгө окшогон таза саясатчылар деп коелук. Чыныгы гуманизмдин идеясын туткан саясатчылар ар дайым кандай 3 бийлик алмашты, 3 президент алмаштырдык. Ошол алмаштыруунун башында болуп аткан революциянын башында тургандардын бири мына сизсиз. Бирок эмнегедир ар бир 5-6 жыл болобу, 10 жыл, 15 жыл болобу биз ошол нукура коомго иштей турган, элге иштей турган саясатты кура албай атабыз. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде өзүң айткан жанагы принципте бийликке келген адамдар бийликке жеткенге чейин баягы гуманизм принцибин тутушат, элдүүлүк позицияны айтат, демократияны айтышат, а бийликке жеткенден кийин таптакыр башка лицосун көрсөтөт. Вот. Бул саясаттагы эки жүздөмөлүк же болбосо саясаттагы сойкулук деп коет. Туура.
мен мисалы өзүм көптөр мага суроо берет, революциянын башында жүрөбүз, анан четте кала беребиз деп. Мен принцибимди сатпайм, ошон үчүн четте кала берем. Мен сыяктуу эле революцияга катышкан 90% эл да четте кала берет. Үмүт эткен Кыргызстандын 100% эли дагы сыртта кала берет. Ал эми жанагы өзүң айткан, сен айткан принципти туу тутунган, жанагы гуманизм болбойт деген туу тутунган жетекчилер бийликке келет. Алар жеке кызыкчылык үчүн, жетүү үчүн, бийликке жетүү үчүн бардыгын аракет кылат. Бийликке жеткенде мен болду, жеттим, все. Мындай болбош керек деген турбайсызбы? Конечно, андай болбош. Мен анда сизге кошулам. Андай болбош керек. Чындыгында идеалдуу саясат андай болбош керек. Тилекке каршы биздин саясат ошондой болуп атат деген ойдо. Эми үчүн дегенде Кыргызстан али өзүнүн өнүгүү саясатын мамлекет катары, кыргыз улуту кайра жаралуу саясатын али көрө элек. 26 жыл болгонубуз менен биз өзүбүздүн саясатты баштай элекпиз. Кыргыз улуту өз мамлекетине ээ катары, өз саясатына ээ катары, өз саясатчыларын өзү тандоо, эркин тандоо болуп, аны отчетнулук башкара ала турган деңгээлге биз жеткен жок. Бул эмне тоскоолдук болуп атат дейсиз? Анткени жана башында айтпадымбы, Аскар Акаевич башында келген ушу КДКнын көчөдөгү багы демократиясы менен, анан кийин багы легендарный парламентте отурган бир топ демократтык көз караштагы саясатчылардын аракети менен ошол эле учурда Компартияны жек көрүү саясатынын негизинде ошол учурдагы кокусуна, случайно, орусча айтканда случайно келген саясатчы, бийликке келген Аскар Акаевич болуп калды. Эмне дегенде Москвага алар Айтматовду алып келебиз деп барган. Айтматовдун ордуна Акаевди алып келишти. Акаев башында интеллигент, окумуштуу катары саясатты да либералдык позицияны тандап алды. Келери менен эле батыштын либералдык саясатын. Бирок ал окумуштуу катары ал Кыргызстанга 70 жыл бою коммунисттик, тоталитардык режимде жашаган кыргыз элине, анда мурда дагы багы 80 жыл орус падышачылыгынын эзүүсүндө колониалдык багы элге айланып калган элге ушул жагабы, жакпайбы ушул либералдык эркиндик? Ал анализ жүргүзгөн жок. То есть копировать этти. Франциянын конституциясынан копировать этип 90-жылкы конституцияны алды. Андан кийин ошол конституцияны дагы Франциянын конституциясында, между прочим, бийликтин, президенттин, жанагы депутаттардын жоопкерчилиги каралган. А бизде 93-тө бийликтин, президенттин и жогорку кеңештин эл өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги каралган жок. Эл алдындагы жоопкерчилик. Ошол жер алынып салынды. То есть бийлик тарабы гана алынды, булар шайланат да гана башкарат деген гана калып калды, эл алдында жооп берет деген алып салышты. Мына аны биздин баягы мен айткан тоталитардык партиянын эзүүсүндө андагы чейин орус падышачы эзин жүргөн колониалдык эл ага көңүл бурган жок. Өзүбүз эгемендүүлүк болдук, бүт эмне өзүбүздүн саясат боло берет деп үмүт аркалап келди. Но тилекке каршы 95-жылдан баштап Акаев андан ары мен Англиянын королевасы эмесмин, мен президентмин, эл шайлаган. Мага дагы укук керек деп туруп, конституцияны катар-катары менен ар 2 жылда оңдоп жүрүп отуруп, анан үй бүлөлүк башкаруу системасын киргизди. Туура. Авторитаризм. Азимбек мырза, мен билгенимден бүгүн ошол режим, ошол саясат уланып атат. Туура. Өзгөрүлгөн жок. Эми сиз ошол Акаев башкарып турган убакта Аксы окуясы чыкпады беле? Элде билет. Ошонун чордонунда мына сиз болгонсуз да, сизди камап коюп, анан жердештериңиз чыгып, кагылышуу болуп, ошондо бир эң биринчи чоң бийлик менен элдин ортосунда кагылышуу ошондо башталды деп ойлойм да, биздин көз карандысыбыз, тарыхыбызда. Эми эки жолку революцияда тең сиз алдыңкы катарда жүрдүңүз да, Азимбек мырза. Акыркы 2010-жылдагы конституциялык түзүмдү кеңештин мүчөсү да болуп отурдуңуз. Болгон жокмун. Болгон жоксузбу? Болгон жок. Мен ошол эгерде болсоңуз эмне үчүн мүмкүнчүлүк болгон жок? Ошол азыркы айтып аткан конституциядагы кээ бир беренелерди алып салганга деп суроо берейин дедим эле, сиз жооп берип койдуңуз. Бирок ошондой болсо да, Азимбек мырза кечирип коесуз, мен сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Алдыңкы катарда жүрүп, эмне үчүн ушул өзүңүз айткандай гумандуу саясатты түзүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды? Же алдап кетишти? Мен саясатка аралашкан күндөн баштап ар бир өзгөртүлгөн конституциялык реформаларга мен каршы позицияда келаттым. Акаевдин убагында дагы 96, 98, 2003-жылкы конституциялык реформаларда мен каршы болдум. Андан кийинки Бакиев 2007-жылкы жанагы референдум аркылуу алынган конституцияга дагы мен каршы болдум.
Атамбаев референдум менен алган конституцияга да каршы болдум. 10-жылкы референдум жолу менен алынган конституцияга өзүм убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары ошол кырдаалды эске алып мен унчуккан жокмун. Каршы болсом да ачык айткан жокмун. Эмне үчүн дегенде биз эртерээк укуктук талаага кириш керек эле. Бизде согуш болуп аткан Кыргызстанда, түштүктө. Мына ошондуктан бизди дүйнө жүзү признавать этип тааныган эмес. Убактылуу өкмөттү бир да мамлекет тааныган жок. Эч ким сүйлөшпөй да койду, тааныган да жок. Ошондуктан биз эртерээк укуктук талаага кирип, референдум жолу менен конституцияны алып, анан кийин жаңы бийликти, легитимдүү бийликти алып келип туруп, анан кийин өзүбүздү таркатуу гана эртерээк ушуну ишке ашыралы деген ойдо калганбыз. Ошондуктан алдыга каршы позициямды ачык айткан жокмун. Бирок калган конституциялык 9 конституциялык реформаларда мен өз позициямды ачык айтып каршы болуп келдим. Эмне үчүн? Анткени конституцияны жалпы эл ала албайт. 100 статьяны эл түшүнбөйт. Муну атайын авторитардык режимди каалаган, ошол бийликти алам деген эл конституцияны жазат дагы топ, саясий тар топ жазат дагы элге чыгарып таңбалап ушуну алдырып коет. Мен ушул позицияга каршымын. Конституцияны кесипкөй юристтер, саясатчылар, окумуштуулар жазат. Ал эми кандай конституция же болбосо кандай бийлик керек деген маселе гана референдумга чыгыш керек болчу. 93-жылкы конституцияда Кыргызстандын эли мамлекеттик жана коомдук иштер боюнча өз эркин референдумдарда айта алат деген норма бар эле 93-жылкы конституцияда. 94-96-жылы ушуну Акаев бузду дагы мындай термин менен муну алмаштырып койду. Кыргызстандын эли референдумдарда мыйзамдарды жана конституцияларды өзгөртүү киргизе алат деп. Мына ошол норма менен 11 референдумда ушул конституциялар алынып келинет. То есть тар чөйрөнүн кызыкчылыгы. Биринчи 6 референдумда өзгөртүү Сакаевдин кызыкчылыгы үчүн өзгөртүлдү. Кийин Бакиевдин кызыкчылыгы үчүн, 10-жылы убактылуу өкмөттүн кызыкчылыгы үчүн. Биз жаздык, тар чөйрө жазды. Бирок биздин кызыкчылык жана мен айткан эртерээк укук талаасына кириш керек болчу. Анткени биз блокадада калдык. Ичибизде согуш, сепаратисттик согуш. Бизди признавать эткен жок. Ондогон саясий партиялар реваншисттик позицияда турушту. Ошондуктан бизге жарандык ынтымак керек болду. Элибиздин ынтымагы. Ошон үчүн биз ошого амбициябызды токтотуп ошого бардык. Элге ачык жарыяладык. Эгерде силер ушул биз айткан конституцияны алсаңар 27-июнда, биз дароо шайлоо жарыялайбыз ушул конституцияга ылайык. Жогорку кеңешке парламенттик система кирет. Кайсы партия өтүп кетсе биз ошого бийликти өткөрөбүз, өзүбүз таркатабыз дедик. Ошондуктан ата журт биринчи орунду ээлеп келди, реваншисттик партия болсо да. Биз сөзүбүзгө туруп, ошолорго бийликти өткөрүп берип кеттик. Мына убактылуу өкмөттүн ошол сөзүнө турган үчүн дагы кийинки саясий партиялар багы бир кандайдыр бир ынтымакка келди дагы ошол конституция менен иштеп жүрүп отурат азыр убакка чейин. Мына ошондуктан мен позициям ушул башынан. Элден биз сурашыбыз керек бир эле элге түшүнүктүү нерсени. Сага мамлекетти кандай башкаруу керек? Анан жазып койчук. Парламенттикпи, президенттикпи? Эл ушуга эле жооп бериш керек. Эгер президенттик десе, дүйнө жүзүндө президенттик республикалардын конституциялары бар. Ошого ылайык юристтер жазып чыгыш керек. Эгерде парламенттик десе, парламенттик башкаруунун формасында толгон токой конституциялар бар. Ошолордун негизинде жазыш керек, кесипкөйлөр. А бизде тилекке каршы андай болуп аткан жок. Тар чөйрө ошол конституцияны сел жазат. 10-жылы Текебаев башта турган тар чөйрө жазды. Негизинен батыштын баалуулуктарын жазды. Анткени 7 миллион еврону батыш берди бизге конституция жазды. Ошолорду спонсировать этти. Текебаев башкарган конституциялык кеңешменин 70% батыштык жем алган, акча алган, проект иштеген МПлор болду. Ошондуктан азыркы конституцияда, ошол 10-жылкы алынган конституцияда 47 статьясы адам укугу жөнүндө жазылган. 114 статьянын 47 адам укугу жөнүндө жазылган. Почти жарымы. А конституция деген бул, билесиңер да, бунун функциясы. Бул мамлекеттин паспорту. Мамлекеттик түзүм. Бул мамлекеттин түзүлүшү жөнүндө жазылыш керек. Мамлекеттин бийлик органдары жөнүндө жазылыш керек. Жергиликтүү өзүн башкаруу органдары жөнүндө жазылыш керек. Коом жөнүндө жазылыш керек. А бизде тилекке каршы 47 статья адам укугу. Бир эле укук, жарандын укугу, адамдын укугу да эки бөлүнүп, экиден кайталана берген. Муну сиз абдан туура айттыңыз. Ушундай ойдолор айтылып жүргөн, айтылып да айткан. Ошол сырттан келген башка менталитетке ылайыкталган конституция бизге
кирип толук кандуу коомубуздун бир керегине жарай албай атканы да ошол себеп. Жукпай жатат, сиңбейт. Себеби биздин өзүбүзгө өзгөчөлөнгөн менталитетибиз бар. Да бир жерин айтып коеюн, 93-жылкы Конституция, 91-жылкы, 90-жылкы эгемендүүлүк көз карандысыздык жөнүндө Кыргызстан жарыялаган декларациянын негизинде алынган да. Ошон үчүн преамбуласында монтип жазылган. Кыргыз улутунун заманбап кайра жаралуусуна умтулуп, анан дагы сөздөр, анан ушул конституцияны кабыл алабыз деп. Американыкы мисалы ушундай да, Америка Кошмо Штаттарынын элдеринин кызыкчылыгын. Россия болсо жазат, Россия көп улуттуу Россия Федерациясынын элинин кызыкчылыгы үчүн деп. А бизде кыргыз улутунун кайра жаралуусунун максат кылып деп жазылган. Азыркы конституцияларда 10 жыл ал жок. Булар алынып салган баары. Батыштын баалуулугун деп жазылып калган. Коюңузчу. Окугула. Жок, алынып салган, преамбулада жок бул сөз. Мен ошол жана бирикпеде жыйында ошону окуп бердим. Мына сол колумда 93-жылкы конституция, оң колумда 10-жылкы конституция. Мен 5 ушунун өзгөчөлүгүн, 5 принцибин окуп берейин деп, анан ошо преамбуласын окуп бердим. Анан жанагы референдум жөнүндөгүн окуп бердим. Андан кийин 93-жылкы конституцияда жогорку кеңештин депутаттары өзү шайлаган шайлоочуларга отчет берет деген бар. А шайлоочулар аны керек болсо азыбайт эте турган нормалар болгон. Президент болсо 2007-жылга чейин Кыргызстан элине ар жыл сайын кайрылуу боюнча отчет берет деген нормалар болчу. Азыркы конституцияда бул экөө тең жок. Депутаттар да отчет бербейт, президент да кайрылбайт, атамай 6 жылда бир кайрылуу жасаган жок. Мына бул ошол жанагы 10-жылкы конституциянын кемчиликтери. Азыр депутаттар ошон үчүн партиянын лидерине отчет берет, элге отчет бербейт. Партиянын лидери аларды тандап алат. Биринчи сен болосуң, $1 миллион берип атасың. Экинчи сен болосуң, $500,000 берип атасың дейт. Эл тандаган жок. А ошол эле конституцияда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын, Кыргыз Республикасынын президентин Кыргызстан эли түздөн түз тикелей шайлайт деп. А чын-чынында биз түздөн түз депутатты кайсы депутатты шайлап атабыз? Биз партияларды шайлап атпайбызбы? А партиянын лидери депутаттарды тандап алып атат. Ошолор шайлап атат. А бул ушул азыркы конституциянын иштебей тургандыгы ошол. Мына депутаттар азыр кантип келип атат? Партиянын лидерине берет, мисалы Оторбаев $1 миллион берди, ал депутат болбой, мага бирок премьер-министрди алып бересиң деди. Өмүрбек Чиркешев ыйлап жүрүп деп Атамбаевтан сурап туруп, мына ошону алып берди. Мисалы тиги Данияр Токтогуловичтин аялы, Дамир партиясына берди дагы, мен элге барбайм, эч жака иштебейм, мына монча акча берем деп Анталия дей салып жатты, аны алдыкы Золотой депутаттар алып келди. Мына азыр айымдар отурат ошо. Азыр Золотой депутаттар бар. Биринчи ондук $1 миллиондон 200 миңге чейин кирген. Булар Кол тийбес. Кол тийбес депутаттар. 2010-жылы биринчи революция болду, макул. Акаевди кубаладык. 2005-жылы. Анан бир аз сабак алгандай болуп калдык. Революциядан дагы, бийликтен дагы, диктатурадан дагы, эркиндик кандай болорун дагы. Бирок экинчи революцияда дагы ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк болгондой болду эле. Сиз айтып аткан азыр кайра жаралуу духу ар бир кыргыз элинде, мен башка улуттун элдерин билбейм. Кыргыз улутунда. Бирок кыргызмын дегенден ар бири, мына менде да ошондой болгон. Бизде эми кайра жаралуу болот окшойт деп. Эсиңизде болсо, 40 чороо деген, тиги Сибирге ат менен барып келүү деген, Манас атабыздын бир Алтайга, Манас төрөлгөн жерлерге. Ушундай бир майда болсо дагы кайра жаралуунун духу пайда болгондой болду эле да. Ошол эле убакта сиз айтып аткан конституция, жаңы конституцияны кабыл алуу аракети болду, жазуу. Ошол конституцияга жазылган парламенттик шайлоо, партиялык жол менен шайлоо, анан кийин парламенттик башкаруу деп, бул азыр эми конституция бул биз такалып эң акыркы үмүт кылган законубуз да, закон, китебибиз. Бирок ошол сиз айтып аткан убактылуу өкмөттү ошол убакта бир закондуу талаага кирүүнүн аракети болду эле деп туруп макул болуп койдук деп атпайсызбы? Бирок ошол мина замедленного действия деп коет орустар. Ошол азыр иштеп аткан жокпу? Биз 2005-жылы Акаевдик үй бүлөлүк башкарууга каршы чыктык да. Туура. Конституция иштебей эле Акаевдин үй бүлөсү башкарып калды. Ооба. Иш жүзүндө деп. Результатында мына
мекенибиз чекесинен коңшу өлкөлөргө өтүп атат. Бриштейн алып келген кен байлыктар боюнча коррупция иштеп атат. Лысогоровдун паспорт коррупциясы иштеп атат. Ширшов баштаган энергетикдagi коррупция иштеп атат деп анан эл чыкты да. Бирок ошондо биз мындай ойлогонбуз да, ошо Акаев келсе эле ордуна бир жакшы адам келсе, ошо биз менен жүргөн. Bunun bari үй бүлөлүк башкаруу өлөт дагы ошо конституция иштей баштайт дегенбиз да. Конституция боюнча ар ким өзүнүн ишин кылат. То есть укуктук мамлекет болот дегенбиз. Ну тилекке каршы азыр көп саясатчылар, окумуштуулар, анын ичинде мен да айтып жүргөндөй биз Бакиевдин үй бүлөсүнөн уурдатып койдук. Бакиевдер келди дагы конституцияны өзгөртпөй туруп алды. Эң жакшы конституция экен. Мынакей мен бала чакамы, туугандарымы эч убакта жолотпойм деп 25-мартта площадьтан анын убадасын алдык дагы болду деп кое бердик. Ал киши 3 айдан кийин тиги жолго түштү. Максим башкара баштады, Жаныш экөө. Анан 10-жылкы революцияда биз жок. Биз системаны, башкаруу системасын өзгөртпөсөк болбойт экен. Кеп адамды эмес экен. Дедик дагы элде мурун шайлоого чейин биз конституцияны оңдойлу дедик дагы шашылыш түрдө 3 айда 27-июнда конституцияны алдык. Азыркы конституцияны. То есть башкаруу 120 депутат башкарсын деп туруп ошону киргизип салдык. Болду, эми бир адам башкара албайт го дедик. Бул экинчи мемеде. Туура айтасыз, ошол эки революциядан тең кыргыз улуту абдан өздөрүн Орта Азияда, постсоветтик страндагы бир демократияны эңсеген, эркиндикти эңсеген улут эл экенибизди биз дүйнө жүзүнө көрсөтө алдык. Жанагы жетишкендик, баалуулукту кыргыз улуту чабан эмес, орустар айткан баран эмес, эркин тоодой үскөн бүркүттөй эл экен дегенди биз көрсөтө алдык. Ошон үчүн Россиянын, Украинанын түрмөдө яткан Тимошенколор бизге суктануу менен Кыргызга баа берди. Тимошенко мисалы айтты, мен ушул партияман көрө 40 кыргызым болсочу деп айтты. Бул публичте чыккан нерселер. Бизден кийин араб жазы деп туруп 11-жылы серия араб өлкөлөрүндө болду. Ошолордун баары Кыргыздан үлгү алды. Мына кыргыздар мусулман экен булар дагы мындай деп туруп авторитардык режимде күрөш жүргүздү. Келип эле анан өзүң айткан суроо болуп атат да. Багы эмне үчүн баягы бул кайрадагы бул конституция иштебей калды. Иштебей калганда ошол конституциялык кеңешменин 70% мен айткан батышчыл эмполор болду. Мына ошолор биздин сен айткан жана улутчул, кыргызчыл, баягы улутум, мекеним деген патриотторго караганда конституциялык кеңешмеде алардын сунушу көбүрөөк өтүп кетти. 70%. Мисалы бир фактын айта кетейин, Төлөйкан Асанали Исмаилова деген эмпонун жетекчиси болгон. Ошол Өмүрбек Чиркешевдин орун басары болуптур. Жаңы кеңешме түзүлүп, биз Өмүрбекти сен давай конституциялык кеңешменин башчысы бол да, ушу менен занимайся. Калган проблеманы биз калганыбыз кылалы деп аны байлап койдук. Каалаган министриң ал десек, Салянованы алды ушуну. Министр үстү кыла алайын да, ушу менен отурайын деди. Анан эле мына мен өзүмдүн орун басарларымды алып келдим да, убактылуу өкмөткө алып келди. 7 кишини. Ошонун 5-өө Төлөйкан Асаналиевге окшогон жалаң эмпонун өкүлдөрү экен. Мен ошондо катуу каршы чыктым. Өмүрбек Чиркешевич, эмпо деген өзүнүн уставы боюнча чет өлкөдөн каржыланат. Булар биздин ички саясатка аралашканга укугу жок. Төлөйкан Асаналиев уят эмеспи биринчи орун басар болуп алыпсыз деп айттыңыз. Деп көзүн айттым жыйында. Дегенде Төлөйкан Асаналиев чыкты, Азимбек Анаркулов, сиз туура айтып атасыз. Биз устав боюнча мен да бул кеңешмеге орун басар болгон укугум жок деп ошол жерден кетти. Кетип калды. Миче болгон жок. Бирок калган ондогон эмполор калды да ошол жерде. 70% эмполор калды. Ошолор жазды. Жанагы Запад Венецианский комиссия бизге жардам катары конституция жазганыңарга которгон акча, жана мен айткан сумма тоже эмполордун бир эмполордун счетуна келип түштү. Анан ошол жерден жумшалды. Биз мамлекет бөлгөн жокпуз сончу жылдар конституциялык кеңешме акча. То есть Батыш Венецианский комиссия бизди колдоп берди. Ошол убакта эле Венецианский комиссия мына биздин конституцияны кыргыздын улутуна, менталитетине, баягы басып өткөн тарыхына ылайык келтирилбей эле таптакыр эле ошол Батыштын либералдык айрым саясатчыларынын көз карашы менен кабылданып калды. Мен Батыш өлкөлөрүн деп айта албайм. Анткени Батыш өлкөлөрү дагы өзүнүн улуттук мээсин конституциясына кармап турат. Айрым батышчыл кээ бир саясатчылардын, фонддордун, эл аралык валюталык фондго окшогондордун кызыкчылыгын коргон конституция болуп кетти да. Мына ошондуктан биз алыс болуп калдык. Болгону биздин жетишкендик деп айтып атабыз 120 депутат. Бирок ошону Өмүрбек Чиркешевич бузуш керек эле.
Анткени жок дегенде 50%тен 50% округтан 50% партиядан болсун деш керек эле. 2006-жылы ноябрь конституцияда баягы эл талап кылган конституцияда ошондой кабыл алынган. А бир жылдан кийин Бакиев аны 100% кылып партиялык кылып салды. Себеби Максимдин айланасында Надел, Гурович, Белекон, Элисеев окшогон еврейлер отургандагы ушул 100% дегенди киргизди. Эмне үчүн? Анткени элде кадыр жок адам округтан өтпөй калды да. Бакиевтер өзү өтпөй калды да. Анан булар ошону билет да, биз барганыбыз менен өтпөйбүз округтан. Деп туруп, анан кийин элде кадыры бар өтүп келген адамдар өтпөсүн, анан көрүп деп туруп, анан партияга пулдууларды киргизди, партия тизме туруп, бийликтин күчү менен өткөрдү 2007-жылы. Ак Жол партиясын түздү. Ну 10-жылы ушул система калып калды да, шайлоо системасында. Так ушул система калып калды. Мына ушуну жок дегенде 50-50 кылып койгондо, мына азыр көз карандысыз эч кимге баш ийбеген депутаттар болмок. 30 депутат болгондо жанагы жаш депутаттар, жаш бизнесмен депутаттар ошолорго эричип кетет эле. Анткени алар жаштар мага жолукканда айтат, азыке биз кимди караарыбызды билбейбиз, биз түшүнбейбиз. Өмүрбек Тиркеевди карайлы десек, вообще ал түшүнбөй атабыз ал кишини. Исмаил Шакмышты карайлы десек, аны болсо айда беришти, киргизбей кетирди. Кимге ориентир кылышты билбейбиз деп. Анткени биз жаш саясатчы болуп келгенде, биз мамлекетчил саясатчыларды, депутаттарга ориентир алганбыз. Үсүбалиевге, Масалиевге, Дооронбек Садырбаевга, Бешебек Акунович деген ушундай мамлекетти мелим дегендерден биз ориентир алып, ошолордон үйрөндүк да. Жөн эле учуп келип кала албайсың да. Вот азыркы жаш бизнесмен депутаттар айтат мага жолукканда. Сиз депутат болуп келсеңиз, сиз ошо баштап берсеңиз, сизди колдойт элек. Баштаган киши жок болот, эч ким жок дейт. Анан Атамбаев президент эмне деп айтса, биз ошону ужукпай отурабыз. Ага каршы сүйлөгөн депутат жок дейт. Бу да реалдуу чындык. Ошол суроо мен да берейин деп аттым эле, ошол балдар берип аткан суроону. Эмне үчүн убактылуу өкмөттүн курамында болуп туруп, эчкур дегенде башкарууга эмес, парламентке кирбей калдыңыз? Мен ал убакта парламентке конституция өткөндөн кийин эле биз июндун аягында жогорку кеңешке шайлоо жарыяладык. Бирок түштүктөгү жана эл аралык, улуттар аралык жаңжал али бүтө элек эле. Ош окуясындагы жанагы адам өлтүргөн, адам аткан, жанагы залог алган, зордуктаган, толгон токой кылмыштар аягына чыгарылыш керек эле. Сиз прокурор болуп кеттиңиз. Мен жок, прокурор эмес, мен прокуратура сот системасынын куратору болгом да. Ошондуктан бул ишти мен аягына чыгарбасам, мен кетип калсам, бул иш аягына чыкпай калганда 90-жылкы окуя аягына чыкпай калгандай болмок да. Күнөөлүүлөр жазаланбай калбак. Ошондуктан мен эл алдындагы, мамлекет алдындагы, кийин айтат эле да, биз Бектазаровго ишенгенбиз, Бектазаров ушуну аягына чыгарыш керек эле деп. Мен ошол жоопкерчиликтин алдындагы биринчиден, экинчиден Отунбаеваны жалгыз калтырбайын дедим. Баарыбыз шайлоого кетип калсак, ал жалгыз калат эле, эч нерсе жүргүзө албайт эле. Ал убакта Бакиевтер, аны колдогон күчтөр, реваншисттер тынбай митинг, пикет кылып турган. Билесиңер да, Бишкекте дагы түштүктөр сыйлый. Ошондуктан ушул эки позиция менен мен шайлоого барган жокмун. Ушуну аягына чейин чыгарын. Үчүнчү себеп, ошо шайлоону тынч, ачык өткөрүп, ким утса адилет ушу өткөрүп берели деген мага жүктөлгөн шайлоо өткөрүлдү. Как укук коргоо органдардын кийин багы куратору болуп калдым да. Ошол катары ушул 3 милдетти метип мен барган жокмун. Мен билгем, убактылуу өкмөт тараганда мен кетем, ошо иш жок каларымда. Мына ошондон бери ушул убакка чейин иш жок жүрөм. Ошондон бери ушул убакка чейин иш жок жүрөм. Бирок мен ойлойм, мына 90-жылда жалаң эле кыргыздар камалып кетти деген маселе болсо, мынагу 2010-жылкыда ушу тергөө иштери боюнча эл тарабынан претензия жок. Да, өзбектер тарабынан, жанагы Азимжан Аскаров, аны муну да тарабынан, Батыров тарабынан наразылык бар, но кыргыз эли тарабынан наразылык жок. Анткени 500 кылмыш козголуп, ошодон 500 адам соттолду. Ачык сотто. Мен ушуларды камсыз кыла алдым. Ошо Азимжан Аскаровтарда мына соттолду, эл аралык тияка чейин арзанды, баары бир кайра келгени менен күчүндө калды. Анткени ошол жерде дагы, анткени бул тарыхый процесстер. Кыргыздар ушул тергөөдү жүргүзө албай ушундай болуп 90-жылкы, анткени анда 90-жылы СССРден, Москвадан келген тергөөчүлөр тергеген. Мен анын курамында болгом ал убакта. Биринчи Ош окуясында тергөөчү болуп мен курамында катышкам да, анда жалаң эле кыргыздарды сотто бергенбиз. Мен тергөөчү катары өзбектерди, бир 7 өзбекти кылмышка тарткан үчүн мен үстүмөн арыз чачырып, тергөө тобунан мен чыгарылып салышкан. Ошондуктан
бул процессте ушул окш окуясын ушу кайра козутпай мыйзамдуу түрдө күнөөкөрлөрдү мага да претензия болду. Ораза Отунбаева мага айтты: Азимбек, МПлор арыз жазып атат. 77% өзбектер соттолуп атыптыр деп мага претензия койгон күндөрү болгон. Чогулушуп алып, мен аларга ачык айткам. Кылмышты ким жасаса, улутуна карабай ошол жоопко тартат. Бу жерде улут дегенди козгобогула. Өзбектер баштадыбы? Өзбектер сепаратисттик кылдыбы? Өзбектер кылмыш жасадыбы? Өзбектер тартылат. А мен башка бирөөдү теңейин деп анан дагы бир кой 50 кылайын деп бир күнөөдү жок кыргызды тарта албайм деп жестко ушинтип жооп бергем. Ошо менен жабылды. Демек сиздин оюңузча бул 2010 жылдагы Кобалаңдын ош окуясына точка коюлган. Ал эми жана Батыров тиякта биякта отуруп алып айтып атканы, күнөө коюп атканы бул болгон бетбакчылык. Бул эми конечно. Деп айтып Любой кылмышкер түрмөгө соттолгонго чейин мен ак жерден камалдым деп айта турган. Анын укугу да бул. Укугу да. А бирок эгерде ошондой ак эле ак болсо, качып кетпей сотто келип далилдебейби? Анткени биз ачык сот процессин кылдык да. Ошо эл аралык уюмдардан катышып отурду ошол жерден. УОНдон келип катырып отурушту. Биз жабык кылган жокпуз, ачык процесс кылдык. Керек болсо билесиңби, 7-апрелде күнү дуор экспертти өткөрөбүз деп баштасак, Туура. каны Менимче өткөрүп да сый бербеди бээлерине. Эмне үчүн дегенде, ошо бийликти кылган кылмышы бүт билип калмак да. Ошон үчүн кокуй эле кокуй дешип жабык өткөрүшпөдү мен кеткенден кийин коркушуп. Азимбек мырза, жана сиз сөзүңүздүн башында да бир аябай жакшы сөз айттыңыз. Эки революцияда тең бир улуттук жаралуу духу пайда болгондой болуп, биз абдан биз эле эмес, башка сыртта турган элдер да бизге суктанып карагандай болуп, мына кыргыз эли ушундай экен деп сөзүңүз. Украина пример кылып айтып атасыз. Эмират өлкөлөрү. Москвада мигранттар кадимкидей минтип жүрүп калдык, бизди куттуктап атат деп чалышпады. Бул чындык. Чындык. Себеби бул мен өзүм жеке сезим аркылуу айтып атам. Бирок акыркы 6 жылда, мына азыр уже 7-чи жыл кетип атат. Экинчи жолу тең революция кылып, анан жанагы колунан конфетин алдырып жиберген жаш баладай болуп, алданып калган адам үмүтү өчкөн жанагы 90-го чыккан чалдай болуп калат экен да. Жашоодон үмүт өчкөн. Биздин коомдун азыркы көрүнүшү ошондой сыяктуу да, себеби позицияга дагы, оппозиция дагы ишенбей, колдорун шилтеп, бизге баары бир эч кандай пайдасы жок экен революция болсо да дегендей өңүттө отургандай сезилет да. Сиз кандай карайсыз? Бул биздин жоготуубуз эмеспи? Туура көңүлү калгандар абдан көп. Ошонун ичинде көңүлү калгандардын ичинде мен да бармын. Эмне үчүн дегенде ошол революциянын башында жүрүп, айрым көчөгө чыккан, айрым бизге ишенген адамдардын шагы сынып калды да. Каттуу сынып. Бирөөлөр айтып атат да, азыр мага көп айтат. Мен Атамбаевге ишенем, мен сага ишенгем дегендер көп азыр. Сага ишенип мен Атамбаевди колдогом, сага ишенип мен Бакиевди колдогом дегендер көп азыр бизге. Анткени биз аларды президентке көрсөткөнбүз да. Экөө оппозициядан кокуючулар болсун деп. Биз ушундай коомду курабыз деп элди көчөгө алып чыкканбыз да. Эл көчөгө өзүнөн өзү чыккан жок да. Эми бүгүн, конечно, албетте, ошол күнү көчөгө чыгып койгондун баары эле мен революциянын баатырымын деп төшүн кагып атат. Кебанда эмес, ошолордун баарын ким уюштуруп, ким бышырды эле. Бул маселе да, чоң маселе да. Бирок мамлекетибиз бирөө да. Кыргызстандын, кыргыздардын башка мамлекети жок да. Туурабы? Каалайбызбы, каалабайбызбы, азыркы саясатчылардан башка саясатчыларыбыз да жок да. Анан булар эски эле, кечегилер да деп кээде ренжүү болуп атпайбы? Аларды көргөнбүз да, болду да, жаштар келбейби? Жаштардын көбү капа болбойм, сенде да кичине сакал бар экен, көп эле сакал сүйрөп калбадыбы? Сакалчан болуп калбады 18-19 жашар балдар. Жан дүйнөсү жарды болуп калбадыбы? Мечитке барат, Кудайдан сурайт, дават кылат. То есть бу дагы биздин жаштар да, биздин балдар да. Эмне үчүн ошого кетип атат? Көңүлү калгандыгынан. Тойдун баарына да. Кудайдан башка эч нерсе арга кеткенде ушуну кылып калды. Бирок биз саясатчылар талбай аягына чейин күрөшө беришибиз керек. Мисалы, мына азыркы биздин бирикмебиз издендик да, канткенде ушуну оңойбуз деп. Мен Украинага да бардым, Америкага бардым, Турцияга бардым, изилдедим. Украинадагы Луганскиге, Донбасска да бардым. 3-чү революция бизге керекпи, же башка революция керекпи? Анан айтып баштадым, бизге жан дүйнөнүн революциясы керек экен деп. Аң сезимде. Ошол сен айтып аткан жанагы ындын өчкөн жан дүйнөнүн бизге кереги жок бүгүн. Биз кайра дагы күрөшүбүз керек. Максатка жеткенге чейин күрөшүбүз керек. Украинага барсаң, жана Украинанын патриоттору дагы ошондой духта.
аны деле дүйнө жүзү улутчул бул деп айрыкча орус маалыматтарды пачактап атат. Бирок алар гордо кетип атат да, Украина эли, Украина жери деп. Ошондуктан бизде ындын өчпөш керек. Да, убактылуу жаманаттуу болосуң. Кайрадан эле баягы эле эскилер, ушулар болду, эми булар байыганы келет, булар мүткени келет, тигинткени курдаганы келет. А самам деле андай эмес. Кимдир бирөө до конца күрөшүш керек. Октябрь революциясынын быйыл 100 жылдыгы болуп атат. 17-жылкы революциянын 100 жылдыгы болот. А Ленин канча жыл күрөштү эле? Канча жыл күрөштү эле булар? Сели 19 жыл күрөшкөн. Анан кийин максатына жетти. Биздин революциянын максаттары, мен ойлойм, мисалы ошол 2005-тен болсо, быйыл урон 12 жыл болуп атат. Биз Кыргызда сөз бар жакшы. Көч жүрө түзөлөт деп. Экинчи революция биринчи революцияга караганда бир топ жакшылык нерселерди алып келди. Мисалы Атамбаев экинчи суракка бара алган жок. Конституцияда жазылып калган, чектелип калган. Ошонун негизинде биздин өлкөдө экинчи жолу тынчтык жолу менен бийликти өткөрүп берүүгө мажбур болуп атат. Азыр. Биринчи Отунбаев өткөрүп берди, Атамбаев экинчи жолу өткөрүп берүүгө мажбур болуп атат. Бул дагы жетишкендик. Мисалы Назарбаев Каримовтерге окшоп өлгүчө отурган жок да биздин өлкөдө. Туурабы? Мурдагыдай болуп бюджеттин акчалары налево направо откатный 10% деп кетип аткан жери жок азыр. Чын-чынына келгенде. Строгой ушул ар бир министрликте байкоочулар комитети отуруп алып контролдоп атат. Бир топ жакшы нерселер бар. Ошол учурда мисалы Атамбаев өзүм бара албасам дагы, бирок мураскорум аркылуу бийликте калам деп аракет кылып атат. Бул дагы чычалабаш керек. Бул естественный. Путин деле өзүнүн Медведевин алып келди да кайра өзү келбедиби? Любой бийлик өзү калганга аракет кылат. Эгерде Атамбаевдин курган заманы, жүргүзүп аткан саясаты туура эмес болсо, андан да күчтүү уюм түзүп, андан да күчтүү лидер таап, жакшынакай идея менен элди ээрчитип барып биз утуп алышыбыз керек шайлоодо. Тынчтык шайлоодо. Мына ошентип биз тынчтык шайлоо менен, тынчтык жолу менен бийлик алмаштырууну камсыз кылууга умтулушубуз керек. Ушул жол, мисалы 2 революциянын результаты ушул бар деп айта алам мен. Бүгүн мына Атамбаев кетип атат. Ал өзү барган жок. Анын адамы келатат. Кыйын болсок биз биригип туруп, бир муштун болуп турган адамын жеңип алганга мүмкүнчүлүк бар азыр. Демек, абдан эле ындан өчүп эч нерсеге ишенбей калган пессимист кээ бир туугандарыбызга айтып койсок болот экен да. Бул сөзсүз табигый процесс. Бул биздин өлкө, бул биздин улуттун өлкөсү. Кыргыз башка жака бара албайт. Тилекке каршы бирок мына апрелдин башындагы биздин менин чөнтөгүмдөгү паспорттон кыргызмын деп жазбаганың деген өкмөттүн токтому мына Кыргыздын башына бир чапкандай болду да. Сен унутпол өнүкпөйсүң. Сен улут катары жок кылабыз деген саясат болуп калды. Эми үчүн дегенде Кыргыз каерде Кыргыз экени айтылат. Толук паспортунда. Башка жерде айта албайт. Эми ушуну да өчүрүп койсо, аныстай киргиз болуп турган Кыргыз жок болобуз да. Менимче башына чапкан эмес, жүрөгүнө сайган бычактай эле болду го. Туура айтып атасыз. Эми Азимбек мырза, мен сиз менен биринчи жолу сүйлөшүп аткан үчүн мен жана элдин арасында айтылып жүргөн бир сөзгө абдан ынандым да. Сизди тамашачыңы аралаштырып бульдозер деп коюшат. Чындыгында эле сиз сүйлөгөндө, оюңузду билдиргенде ушундай бир напор деп коет орусча. Бул да бир аура саясий, бирок ушул азыр сиз ушул мени сүйүндүрүп турат да, сизге окшогон аксакалдарыбыз дагы эле ындан өчпөй мындай күрөшүшүбүз керек дегениңиз бул бир үмүт отун жандырып турат да. Себеби кандай жерде болбосун алдыда сөзсүз, айрыкча бизде аксакалдарга карап, алдыда турган адамдарыбызга карап, ага байкелерибизге карап түзөлүү бул биздин менталитетибиз, улуттук өзгөчөлүгүбүз. Анан азыр сиз башкарып аткан, мына жаңы түзүп аткан туруктуу элдик кеңеш, мекенчил күчтөрдүн курултайы деп бир иш-чараларды өткөзүп атасыз. Мунун негизги максатын мындай элге түшүндүрсөңүз да. Бул ошол сиз айтып аткан бир конституцияны өзгөртүүнү же болбосо бийлик структурасын өзгөртүүнүн бир жалгыз жолу болуп калдыбы, же болбосо мүмкүнчүлүгү, эмне үчүн ушул жумуш башталып атат? Эми үчүн дегенде бүгүн бир 7 нерсени санасак болот да. Кыргызстан 26 жылда эмне деген өлкө, кыргыз улуту эмне деген эл болуп калды деген. 26 жылда. 27 жыл. Ушу 26 эгемендүүлүк доорунда, 26 жылда, 3 президенттин доорунда. Кыргызстан коррупциялык өлкөгө айландык.
Кыргызстанда эл менен бийликтин ортосунда ажырым Абдан чоңойду. чоңоюп кетти. Туура. Байланыш жок. Кыргызстанда улуттук кайра жүрүү идеологиясы жок. Туура. Улутум. Ошол жерде мен кыргызмын деп бир оруска акарат кылып койсоң, сени улутчулдуга барып кабам салат. Шовинизм. Шовинизм дейт. Кыргызстанда коррупциялык коом эмес, баягы 90-жылы алып келген Бриштейндин жанагы кен байлыктардагы, Ширшовдун энергетикадагы, Малабаевдин жанагы таможнядагы ушуга окшогон жанагы коррупциялык Чек араларыбыз. схемалар бузулбай иштеп атат. Туура. Бузулган жок. Ошондой эле Акаевди убагында Үзөң Куш, Каркыра, мынагу Көксай, Маймак деген Токмокчан 12 гектар жерлердин баары коңшуларга элден суралбай эле жашырын түрдө өткөрүлүп кетсе, тарс туртуп эле. Бакиевдин убагында Каркыра багы ратификацияланып берди. Бүгүн Атамбаевдин ордунда түштүктө un картоо жөн эле. Бул Өзбекстандыкы деп эч кимден сурабай эле. Ошол жерде жашап аткан элден, көктөгөн кырктагы сулга арандалып жүргөн элден да сурап койбой Өзбекстандыкы деп токтом чыгарып койду. То есть чек ара маселелериндеги баягы бир мекенчилдик, патриоттулук бийликте жок. Ушул коомдор турат да, анан өзүң айткан жанагы акыркы өзүң айткан элдин шагы сынып турат. Айрыкча кыргыздын шагы сынып турат. Кыргыздар кыргыз өзүнүн өлкөсүндө 3-4 сорттогу эл. Титулдук улут. Титулдук улут. Карабай тур. Анан мына ушудан чыгуудун дагы билсе керекпи саясий? Жок. Жок. Азыр саясий революция кылсаң, дагы бир Атамбаевдин ордуна дагы бир эле крахобор келет. Анткени революция энни сумма акчаны талап кылат. Туура. Аны ким берет? Бир олигарх берет. Экинчиден мародерлук болуп кетет. Азыр саясий күчтөр бири-бирине тирешкен саясий күчтөр абдан күчтүү. Эгер бир нерсе болсо эле мен муну басып алам деп исписек кылып алып жүрүшөт. Үчүнчүдөн граждандык согуш болуп кетиши мүмкүн. Бизде түштүк түндүк сөз болуп кетиши мүмкүн. Бакиевдер шарт келет түндүк отурат дагы баштайт. Алар бака бүгүн саясий күч, аны керек болсо ошол жактагы өлкөлөр да колдоп коюшу мүмкүн. Дай периодто. Анткени бизди айлана турган өлкөлөр баары Кыргызстанда тополоң болушун каалайт. Мына деп алакенде өзүнүн элине саясат жүргүзгөн. Көрдүңөр мына революциянын элдерди көрдүңөр эмне болуп атат? Силер күчү керекпи деп анын өз элине саясат жүргүзгөн аларга керек. Мына ошондуктан биз өтө этият болушубуз керек. Мына ошонун нарак берагын анализдеп отуруп анан биз ушу ойго келдик да. Эки эле нерсе жетпей атыптыр Кыргызстанга. Ал бийликти өзү Кыргызстандын эли өзү шайлаган бийликтин ар жылдык отчетун алып баа берип туруу. Бул демократия, бул улутчулдук эмес. Кыргызстан эли эки адамды шайлайт, эки органды шайлайт экен. Президентти и жогорку кеңештин депутатын. Мына ушул экөөнүн ар жылдык отчетун алыш керек. Мына ошондо президент ар бир сөз үчүн эмне үчүн кумтөрдү кайра денонсация кылбай койгон үчүн элге жооп берет. Өзүңөр айттыңар, бул коррупциялык схема менен Акаевдин убагында түзүлгөн экен дедик. Эмне үчүн денонсация кылбай атасың деп сурап алат. Аны кылбайсыңбы? Эки сага. Бирок ушул бааны ким берет? Баягы эле бийликтин курултайга делегат болгон өзүнүн адамдары келип баа берет да деген болуп атат да. Ошон үчүн бул механизмди биз иштеп чыктык. Ар бир администрациялык аймактарда баа берилет. Бизде 450 айыл аймагы бар, 30 шаар бар. Ошол жерде жергиликтүү эл баа берет президенттин бир жылдык ишине. А президент жылдын башында телевизордон 2-3 күн тынбай отчет берет. Мен муну жасадым. Анан ошого жараша жергиликтүү элдик курултайда анан буга баа берет дагы курултайда. Анан эки адамын улуттук курултайга бияка жиберет. Мына биздин Акман айыл өкмөтү президент ишине 2 койдук. Ошону жеткирип барды. А улуттук курултайда 450 айыл аймагы эгер аймагынан анан 30 шаардын көпчүлүгү жарымынан көбү президентке 2 деген баа койсо, президент кызматтан четтетилди деп танылат. То есть 2 алып калды. Элдин да өрөсүн аткарган жок ал. Жалпы эл ишеничи болгондо да жергиликтүү эл. Айыл жеринде баа берилди. И жогорку кеңеште таркатылууга жатат. Мына биз ушул идеяны Конституциянын 2-чи беренесине киргизип атабыз. Конституциялык түзүлүш деген жерге. Эмне үчүн дегенде ошол жерде мындай деген сөз бар. Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси, мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы. Кыргызстандын эли өз бийлигин ушул конституцияларда жана мыйзамдарда көрсөтүлгөн жогорку кеңештердин депутаттарын шайлоо президенттин шайлоо менен ишке ашырат деп койгон. Бирок отчет деген жок. А качан бийликке ээ болосуң? Качан сен бир нерсеге ээ болосуң? Качан сен ошонун үзүрүн сурай алганда болосуң да. Биз ушул идеяны
Конституцияга киргизели деп президентке жогорку кеңешке сунуш кылдык. И ушул идеяга 100ден ашык саясий партиялар кол коюп ушуга бириктик. То есть бүгүнкү күндө биздин кыймыл бийлик талашып аткан жокпуз. Же бизде мунуга адам президенттикке талапкер болот деп айткан жокпуз. Же байлык талашып аткан жокпуз. Биз ушул демократиянын бир белгиси кала бериптир. Сурап ала турган. Ушуну кошуп демократияны талыктап, элдин бийликтин ээси эл болсо, ушуга элге ушул бийликти толук кандуу берели деген идеяны сунуш кылдык. Мына биздин бирикме ушул. Кече ошонун курултайы 17 майда бүткүл областтарда өткөрдүк. Делегаттар колдоду. Кече 23 майда Кожомкул Атнас Тордосунда улуттук деңгээлде колдоду. Президентке биз 28 мурда да жөнөткөнбүз. Кече дагы бир жолу ыйык ороз айында дагы бир жолу отуруп, элиңердин үнүн уккула дагы ушуну Конституцияга киргизүү ишин баштагыла деп жогорку кеңешке президентке жөнөттүк. Алар эмне кылышты? Мына бүгүн экинчи жолу жөнөттүк. Мурдагы 28 апрелдеги жөнөткөнгө жооп келген, биз фракцияларга бердик, карап атат, жоон кийин билдиребиз деген. Кече күнү дагы жөнөттүк, 28 ороз айында дагы ойлонгула. Дагы биз сүйлөшүүгө барабыз. Мүмкүн силерден биздикиден жакшы идея болсо, биз отуруп сүйлөшүүгө даярбыз. Бирок бүгүнкү абалдан чыгыш керек. Азимбек мырза, бул абдан сонун ой да. Эң жакшы ой. Кансыз, эч кандай төңкөрүүсүз. Туура. Бул ошол революциялардын алдын алат. Мисалы революцияга митингге чыгам дегендер кое турат, эртең курултайды эле муну сурап алабыз дейт. Эмне үчүн оноголор түрмөдө ятат деп. Бул түшүнгөн адамга да. Түшүнгөн адамга. Бирок сиз билесиз да, биз пендебиз да. Пендеден эң чоң жетишпесиздиги бул байлык менен бийликтен жөн эле кол тартып кетип калбайт. Баш тартып да кетип калбайт. Ошол сиз айтып аткан элдин өкүлүмүн деп элдин атынан сүйлөгөнгө президенттин, анан парламенттин гана укугу бар, депутаттардын. Бирок ошол айтып аткан азыркы парламентте отурган 6 партиянын дагы эли бар да колдогон. Биз эми билбейбиз канча эли бар, 5 эли барбы, бирок эли бар деп келип атышат да. Шайланып келишти. Президент дагы ошондой. Эми ушул курултайдын өкүлдөрү да эл. Эми биз өтө көп эл эмеспиз. Абдан санап келгенибизде 6 миллион, 7 миллион болсок дагы, андан көбү сыртта жүрөт. Анан ушул кичинекей элдин ортосунда бир түшүнбөстүк кагылышуу чыгат деген ой жокпу? Себеби булар өздөрүнүн бийлигин мына азыр айтып атпайсызбы? Биз ошол бийликке берип атабыз да, силер алгыла ошону. Жок, ошону угат деп ойлойсузбу? Эгер укпаса, эмне кылат элек? Алар укпайт. Анткени кечеги курултай 23-үндө болсо, 23-үнөн түндөн баштап бизди ошо КТРден, ЭЛТРден согуп атат, көрүп атасызбы. Жамандап көрсөт. Жамандап баштады. Бул отрицательный реакция. Мамлекеттик месседен баштады. Булар дагы бир нерсе деңсип атат, булар дагы бир эмне кылганы ятат, тигинтиги силер улар ээрчибегиле, митпегиле. То есть биздин идея ушул бийликтин безине тийди. 120 депутаттын безине тийди. Алар элге отчет бербей, партиянын лидерине отчет берип 5 жыл жашаган да. Анан 5 жылда баа 5 жыл мурда берген убадасын унутуп коюп, кайра жаңы партия менен, жаңы акчалар менен элди барып алдап келип атканда, мына ушул алардын механизмине бул катуу балта чабылат да. Бүгүнкү президент аны колдобошун билдирип койду. Атайын курултай учурунда атайын биринчи бети бизди колдогондой болуп, ишине мени, Келдибековду, Ташиевди, Мадумаровду, Кеңешбек Дүйшөбаевди, Турсунбек Акынды, Равшан Жээнбековди пачактаган Салянованы шумдук материал жазып туруп, ошол делегаттарга таркатып берди. Бул деген сөз, мына биздин идеяны булар кабыл алмак түгүл, бүгүн ачуу өзүң айткандай позага турушту. Муну алдырбашыбыз керек деп. Бирок ыйык орозо айында башкаларда биз дагы ушул элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү да. Эгерде биз айткандай ушулдайды эл калың катмар эл түшүнсө, мен ишенем. Анткени биз бийликти элге берип атабыз. Сен болгону өз шайлаган бийлигиңди сурап ал деп атабыз, укук берип атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, эл муну түшүнөт. Муну кабыл алат. Сен айткан жогорку кеңештин депутаттарынын эли бар, анан президенттин эли бар деп атам. Жок, алардын эли жок. Алардын тарапкерлери бар. Анткени алардын жерлердеги акча төлөгөн адамдары бар. СДПК партиясы бүгүн мамлекеттин атынан бүт жерлерде айыл өкмөтүн, акимдерди коюп алып, биз бийликтебиз дебейт. Биз СДПКчылар баарын кылып атабыз деп айтып атат. Мамлекеттин бюджеттин акчасын СДПКчылар кылып атабыз деп айтып атат. Азыр ошентип калды. Ак жолдо ошенте баштаган. Мен эмне үчүн буга ишенем? Эмне үчүн бийлик ага бара албайт? Эгерде бийлик
ошол биздин идеядан коркпосо, чочулабаса, анда алар бизге келип, биз чакырдык да аны. Отунбаева келип сүйлөдү да куттуктоо сөзүн. Атамбаев да чакырганбызда. Бир да депутат келген жок. Жок дегенде камалып аткан, жоопко тартылган оппозициялык депутаттар келип койгон жок. Шыкмаматов менен Салянова. Алар да келген жок. Келген жок. Жок дегенде ошолор келип туруп айткан укугу жок. Мына ошондуктан мен ойлойм. Булар ушунчалык ушул идеядан чочуп атабы, коркуп атабы, кече күнү сразу анти багы мемесин саясатын баштадыбы, значит булар будан чуркчот, и булар коркот. И булар алсыздыгын биргизип койду. Эгер күчтүү, булардын идеясы күчтүү, булардын жүргүзүп аткан саясаты күчтүү болсо, ачык чыгып, кел мынаяка дебатка. Отур ал да сенин идеяң жок экенин мен чыгарайын деди. Кечинде алар минтип чыкты, алардын командасы. Бул феодализм. Булар феодалдык доорду эңсеп жатат. Дегенден башканы айткан жок. Эсиңизде барбы, жанагы жакында эле жана улуттук стратегиялык өнүгүү деп 2040-жылга чейин бир чоң мен ага дебатка бардым. Ошолордун адамы менен президент айтты эле, уксаңыз керек. Ошолордун адамы менен, ошолордун төрагасы менен мен Азаттыкка теледебатка бардым. Чыктыңыз беле? Бул деген илгери электрондук өкмөттө 2002-жылы Акаевдин убагында келген Багатыров жазган стратегия. Курултай. Ушул Атамбаевдин 40 жылдык жана тазалануу долбоору. 40 жылдык. Бул айтып атпайбы, биринчи жолу жогорку кеңешке 2002-жылы Багатыров жазган муну. Муну ошондо электрондук өкмөт деп алып келген Жумалиев, вице-премьер, первый вице-премьер ошол представить эткен. Андан кийин бир проект. Бул проект өздөрү деле айтты. Биз Западтан акча күтүп атабыз, бул проект деп айтты. Мен менен дебатка чыкканда. А мен айттым, биз сага бекер эле идея берип атабыз. Ушуну ишке ашкыргыла. Экинчиси, муну добросовестное управление деп Бакиев алып келген. Тоже Багатыров жаңы вариант кылып берген, ошону алып келген. Бүгүнкү Атамбаевдин ушул сунушу дагы Багатыров башында туруп жаңы вариант кылып оңдоп берди. Муну Гуревич, Надель, Белекон, Елисеев дегендердин редакциясында жазылган нерселер. Бирок ушуну бир нерсени билип алла, булардын долбоору тоже жакшы. Бирок булар эл менен контактка барып аткан жанагы фискалный, укук коргоо органдарын, аткаруу системасындагы адамдарды электрондук меме менен аларга контактка кылдырбай мындай варианттар. Тазалануу мындай варианты да. Эл менен түз байланышпай, отчетуңду, налоговый отчетуңду мына интернеттен бересиң, мына ушуга окшогон долбоор. А биздин идея эл шайлаган президент менен жогорку кеңештин эл алдындагы жоопкерчилиги. Алардын долбоорунда бул жок. Курултай деген сөз айтылды. Курултай жөнүндөгү Атамбаев биз 17 мартта аксыда ушул курултай ушул идеяны айтып ошол жерде чечим кабыл алынган. Кадырбек Иманалиев барган, депутаттардан Шыкмаматов барган. Ошол жерде анан ушул идея боюнча штаб түзүлсүн деп анан биз түзүлүп атпайбызбы? Бул аксыда алынган чечимдин негизинде биз бирикпей жаралдык. 17 мартта. Терең муну. Ошондон кийин аксыда айтылгандан кийин Атамбаев муну багы аксыда ушул айтылды, ушунда курултай институт дегенден кийин азыркы Конституцияда 52-статьяда бул институт бар да. Ушуну совершенствовать этиш керек экен, элдик курултай бизге керек деп айтып алды. Айтып алды дагы, бирок биз сунуш кылган идея таптакыр башка, өзүнүн отчетун уга турган болгондон кийин кайра чочуп кетти, атка секирип кетти. То есть баягы балп этмесин пендечилик кылып айтып алды дагы түшүнбөй. Караса буякта өзүнүн отчету турат. Кокуй деп анан кайра бүгүн антисин баштады. Мен ойлойм, эгер бийлик чындап эле элин ойлосо, сен айткандай, хотя өздөрүнүн элин, оппозициянын элин эмес, өзүнүн элин ойлосо, өзүнүн партиялаштарын ойлосо, бул бизди сен оппозициясың деп түртпөй, биздин жыйынды кабыл албай, биздин идеяны мындай жамандатпай эле, наоборот, кел деле дебатка. Эл алдына бир ай орозонун ичинде, орозо кечки ооз ачкандан кийин силерден бир адам, бизден бир адам келели да, биздин долбоор менен силердин долбоорду эл алдында бир талкуулайлы деп эле цивилизованный жол менен теледебат уюштура берсе, ортодон сонун нерсе чыкпайт. Бул биринчиден. Экинчиден, эл менен бийликтин оппозициянын ортосунда багы жакындашуу болмокто. Ортодон талашып, тартышып бир сонун идея чыкмак. Бирок булар поза кармап атпайбы эмитенде. Эми Азимбек мырза, сиз байкадыңыз болуш керек, убакыт билинбей эле өтүп кетти окшойт. Биз сүйлөшкөн сөзүбүз да, диалогубуз да маңыздуу болду деп ойлойм. Эми бир эле нерсе турат да, 27 жыл, 91-жылы, 92-жылы төлөгөн балдар азыр 27-ге чыгып, бирок мен ошол 27-26-га чыккан балдардын көпчүлүгү ушу Кыргызстанда турат деп ойлобойм. Себеби Кыргызстандын келечегинен үмүтүн үзүп,
Азыр 11 классты бүтүп аткан балдар дагы сыртка чыгып кетүүнү эңсеп тургандай деп көбүрөөк. Мунун да кесепети ошо бизде туура эмес жүрүп аткан саясат. Анан дагы бир сөз бар, саясатта наивность болбош керек деп айтып коюшат экен. Бирок сиздей болгон таза саясатчылар дагы эле наивность көрсөтүп аткандай сезилет да, дагы эле болсо бийлик биз менен сүйлөшөт деген үмүт менен жүргөндөйбүз. Биз 2005-те дагы 2010-жылдагы 1-Акаевка да Бакиевке кол сунганбыз. Ушундай кылалы деп. Элдик курултайларда. 2005-ке чейин 12 курултай өткөрүп чечимдерин бергенбиз. Жалпы дүйнөлүк кыргыздардын улуттук курултайына да көлгө сунуштарды бергенбиз. Осмон Акын Ибраимович турган. Тилекке каршы Акаев да таптакыр бизди жолотпой койгон. Биздин делегаттар да киргизбей койгон. Сүйлөшпөй койгон. 2010-жылы мен алыс кетпейин. 7 апрелде революция болсо 17 мартта форумда, Атамбаевдин форумда тоже оппозициянын улуттук курултайы болгон. 7 пункттан турган Бакиевке опять кол сунуу болгон. Ушуну аткарып эле койчу. Сарыны жой, Максимди четтет, Жаныш Бакиевди четтет, электр тарифин азайт. Элементарный нерселер. Ушуларды оюнда кой, жайыттын, суудун пулун ордуна кой, газдын баясын арды. Жөнөкөй сөз эркиндигин куугунтукта, саясий куугунтуктарды токтот. Анда Исмаил Исааков, Бөлекбаевдер түрмөдө болчу да. Бүгүнкү кырдаал так ошондой эле. Тарых кайталанып аткандай. Так ошондой эле. Ошол убактарда Бакиев менен жетелешип келген Исаковдор түрмөдө болсо, бүгүн Атамбаев менен үзөңгүлөш жүргөн Текебаев Чотоновдор түрмөдө. Ошол убактылык өкмөттүн мүчөлөрү. Оп-окшош. Бирок биз наимдик кылган жокпуз. Биз дагы эле ошол традициясыбызды бузган жокпуз. Дагы бийликке кол сунуп атабыз. Кол сунуп көрөлү. Кол сунуп атабыз. Эшче мунагы ыйманды Ораза айында 1 ай кой унчукпай тура алушулардан үмүт этип деп да чечим алдык кече. Ушу жооп берсин деп. Кой анткени асманда Кудай баарын көрүп турат. Кимдики таза, ким туура. Бийлик эгерде ушул бийлик ады кайра Бакиевдин жоругун кылбай ушуга барса, мен ишенем. Биздин айланагы адамдар, өзүң айткандай, биздин бардык наимдүүлүк бүтөт уже. Биз кече курултайда ошентип чечим алынды. 28-июндан кийин эгерде бийлик таптакыр бизге жооп бербесе, эч кандай кадамга барбаса, анда ушул бирикме ушул бийликке оппозициялык кыймыл деп жарыяласын, жогорку кеңешти кетирүү боюнча бардык мыйзамдарда, конституцияда көрсөткөн жолдор менен акциялар башталсын деди. Бул наимдүүлүк эмес. Бул бийлик ойлоно турган нерсе, бул чечим. Анда эми сиз да сөзүңүздүн арасында аябай жакшы сөз айттыңыз. Биздин болгон байлыгыбыз Кыргызстаныбыз. Кыргыз элибиз. Башка кыргыз элибиз, башка мамлекетибиз да жок, элибиз да жок деп. Ушуну жогото албай, бийлик болобу, оппозиция болобу, позиция болобу, тынчтык жолу менен табигый процесс катары туура түшүнүп, туура кабыл алып, туура жолго түшүп алсак, бул биздин чоң жетишкендик. 14-жылы Руслан энем бир сөзгө кыстырма, 14-жылы мен тиги Вашингтондо жанагы Карнеги фондуна чакырып анан ошол жерде сүйлөп калдым Кыргызстан жөнүндө. Кыргызстан 14-жылда ушундай революция болобу анымын деген сөз. Анан мен ошо сүйлөп атканда залда кыргызча багы менин апамдар кийип жүргөн чермей жеңи жок. Анан мондай сайма оймолору менен. Анан чачымын жерден 2 бөлүнгөн, артына чачпагы тагылган, мондай бөлүнгөн 2 чач өрүлгөн кыргызга окшогон аял отурду. Анан Кыргызстанда ушундай аял ушакта жүрсө керек, анан мен угуп келсе керек деп сүйлөп аттым. Бир малда аягына келгенде кол көтөрдү дагы. Менде сага каалоо бар деди. Ошол аял. Менде сага каалоо бар деп, мындай өзбек чалыш тили менен сүйлөдү да кыргызча. Анан мен өзбек окшойт десем, анан чыкты дагы Ракия деген уйгур элинин президенти экен. Америкадагы. Кытайдагы мамлекеттик жанагы думасынын биздин жогорку кеңешинин бир нече жолку созулуунун депутаты экен. Анан бул түрмөдө 7 жыл жаткандан кийин америкалыктар кийлигишип анан Америкага алып кеткен экен. Азыр жалпы дүйнө жүзүндө уйгурлардын президенти Ракия деген аял экен. Неофициальный. Официальный. Анан ошентип сүйлөдү да кайтты. Азимбек балам деди. Мен сенин сөзүңдү кунт угуп отурдум деди. Силер кыргыздар бактылуу элсиңер деди. Силер кыргыз элдери мыкты элсиңер деди. Сен сүйлөгөн сөзүңдү угуп отуруп, сендей жигиттери турганда Кыргызстан жоголбойт деди. Болгону мага сенин каалоом деди. Энергияң күчтүү экен деди. Дагы жана радикалдар жол менен барып туруп Кыргызстанды
чачып албагыла, экиге бөлүп албагыла деди. Анда деди, кыргыздар бизге окшоп, уйгурларга окшоп 50 миллион уйгур кентип жүрөбүз деди. Каттуу айтып тур. Кентип жүрөбүз деди. Мамлекетибизди Кытай басып алды деди. Мамлекетибиз жок биздин деди. А силер 4 миллион кыргыздар кандай бактылуу болсоңор, оңдун мүчөсүңөр, өз мамлекетиңер бар, өз улутуңар атында мамлекетиңер бар. Сенин байлыгың, сенин саясатың ушул кыргыз мамлекетиң болсун, мен сага ушуга каалайм ушуну деди. Ушул сөздү мен ар жерде айтып жүрөм. Биздин баалык, биздин келечек да бүгүн. Мен ошон үчүн жана наимный деп атпайсың, да мени көптөр күнөөлөдү. Сен Атамбаев досуң, баары ушуну кыялбай айтасың го. Сен биз кетсин десек, сен ушуга кошулбай койдуң бизге деп. Анткени мен көптөрүнө кошулбай, көптөрдү тыйып жүрдүм. Токтоткула кетсин дегенде. Биз кетсин деп эки президентти кетирдик. Чо толку. Азыр башка жолду тандайлы деп айтып жүрдүм да. Дегенде мени ошентип күнөөлөп жүрүштү. А мен ошолорго ушинтип айтып жүрдүм. Жаман бийлик болсо да Атамбаев, көп болсо 6 жыл отурат кетет. Жакшы адамдарды шайлап алабыз. Азыр ушуга чыдабай, 6 жылга чыдабай бир нерсе кылып алсак, таптакыр мамлекетти граждандык согушка түшүрүп алып, 10-15 жыл согушсак эмне болот? Деп ушинтип жооп берип жүрөм да. Анан ошолор дагы мен бар Атамбаев досунан кете албайт, аны кыя албайт, мурда дароо эле кетсин деп чыкчу эле, азыр мына Атамбаев келгенден бери чыкпайт деп мени күнөөлөп жүрүшөт. Да, күнөөлөп жүрүшөт азыр эле саясатчылардын көбү. Бирок мен ошол Ракия эжебиздин жанагы айткандан кийин, Уйгуриянын бүгүнкү акыбалын, Күрт элинин акыбалдарын көргөндөн кийин отурsun 25 жыл, отурsun 20 жыл, баары бир күнү кетет. Зато мамлекетибизди жоготпойбуз. Сиз убактыңызды бөлүп, үмүттөрүңүз менен, тилектериңиз менен, элибизге деген жакшы ойлоруңуз менен ачык мен аркылуу бөлүшкөнүңүзгө рахмат айтабыз. Анан сөзүбүздүн башында биз жаман көрүп аткан жанагы француздун сөзү менимче туура эле окшойт. Баары бир биз саясатта гуманизм идеясын алдыга коюп, жеке адамдын жетишкендик идеясын жок кылмайынча бизде саясат оңолбойт окшойт. Рахмат.